Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı momын musulmanдар, YouTube көршілер, қандайсыздар, амансыздарбы? Туғандар көптен бері YouTube'ға дағы қол тибей кірбей қойдым эле. Видеода тартпай қойдым эле. Бүгүндө мана иншалла буйруса YouTube'ға видео тарта баштадым. Буга чейин эконом класста Hyundai Solaris'ти сеп жүргөнмүн. Hyundai Solaris'ти сатып Kia Optima GT Line алдым, алхамдулилlah. Бирок жаңы эмес, 2018 жылкы с пробегим 134 000 пробегимден алдым. Алхамдулилlah, уже где-то 15 күндөн бери комфорт плюс иштеп жатамын. Алхамдулилlah, мага өтө жагып атат, жакшы экен, чим экономго караганда. Эми маркемге ар кандай экен, конечно, чисто мен өзүмө жагып атат. Акчасы да жакшы, билбейм, любой жактан жакшы экен. Машинанын өзүнүн да комплектациясы өтө сонун экен. Панорама, крыша. Мен авто обзорщик эмесмин, ондай деле өзүм деле түшүнбөйм, бирок бул машинаны өзүм сатып алган үчүн для себя, өзүмдүн машинам болгон үчүн, мага жаккан үчүн видео обзор кылып, тем более YouTube'га чыгарайын дедим эле. Вот. Эгерде машина алам десеңиздер, алам деп издеп жаткандарга совет типа алсаңыздар болот экен, жакшы машина экен. Мен видео обзорщик эмесмин, бирок бул өзүмдүн машинам болгон үчүн, өзүмө жаккан үчүн өзүмдүн каналыма чыгарайын дедим. YouTube'га да көптөн кирбей 750 подписчик болгон бойдон калып кетиптир. Ошондуктан колдоп койсоңуздар, подписка болбогондар подписка болуп, лайк, комментарий жазып дегендей YouTube'дагы мана иншалла буйруса комфорт плюс менен иштеп жүрүп, дальше улантабыз буйруса. Анда эмесе видеону акырга чейин көрүңүздөр. Азыр мен машинаны жуудуруп, дальше видео обзор кыламын. Одан кийин жакшы видеолорду тартып, канча иштесе болот, баардыгын сиздерге көрсөтөм деп ниет кылып жатамын. Анда эмесе кеттик. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا. Манаке машинаны да жууп бүттүк. Алхамдулилlah, топ-таза кылып. Так, машина 2018 жылкы Kia Optima GT Line комплектациясы. Передний бампер, передний камера. Передний камерасы дагы өтө жакшы экен. Иногда бампер-шамперлер көрүнбөй калганда күлчайт этип туруп көрүп алса болот экен. Балондор 18. Панорама, крыша. Медокод, отпечатка деп коелу. Бул да өтө удобный экен, ключ кереги деле жок экен. Ключөдөкө салып койт экенсиздер, бул ачып жаап, сыналар жүрсө боло берет экен. Машинанын арка фарлары. Арка фарлары да өтө сонун экен, мага жакты. Эки включители бар. Машинанын ичин көрсөтсөм, өтө кеңир экен, даже Camry'дан да кеңир болот экен. GT Line'дар, Optima'лар билбейм, өтө кеңир экен. Сиденьялар ичи совсем. И мына коврик өтө жакшы коврик экен. Мен 5 жолу колдонуп көрүшүм. Ошондо сиденьялары жакшы, баардыгы кнопочный, ручной эмес. Так, переднее сиденье и охлаждающийся дагы бар. Парктроник и баягындай медокод. Короче, кнопканы басасың, өзү парковаться этет. Ал да жакшы экен. Анан подогрев руль бар, камера,
подлокотник. Бул жак өтө көп нерсе батат экен. Өтө чукур экен. Жакшы экен бирок. Подстаканник. И задний подогрев сиденья да бар экен. Өтө жакшы, клиенттер чыгып туруп эле включать этет. Кыштын күндө тем более азыр өтө суук болуп атат. Ушул нерселер бардыгы үчүнбү билбейм. Рейтинг 5. Өтө жакшы оценка коюп жатат клиенттер. Эми дагы нерсе көрсөтүш керек. Полдор тоң бүттү. Так, бул жактан көрсөтөйүн. Бисмилла. Бул нерсени водительдер өтө жакшы түшүнөт. Так. Бул Kia Optima'лардын самый болячкасы бул мекенде мына датчик давления күйүп калгандан кийин кнопка жок экен, чтобы басып туруп өчүрүп коюн десеңчи. Solaris'lerde бар эле, Camry'lerde бар эле, Kia Optima'ларда жок экен. Өзү өчкөндө өчөт экен, өзү күйгөндө көт экен. Короче, давлениени ровно кармап туруш керек болду экен. Так. Подогрев руль бар. Bluetooth, все полностью бар. И даже булда неме бар. Беспроводной подзарядник. Булда өтө удобный экен. Телефон салып койдуң болду. Заряжаться этип болот экен. Так, камера. Өтө жакшы экен камера дагы. Задний, боковой. И полностью. Я постоянно шунтуп жүрөм, чтобы бардык тең көрүнүш үчүн. Панорама крыш. Так. Очкошник деп коет мага. Бул да өтө жакшы экен. Аскин салып койдум, таза. Сынбайт экен, жакшы тура берет экен. Так. Панораманы жапсак. Кайра ачабыз. Onu машина жытанбайт экен. Даже жабылып туруп, клиентке жетерде, клиентке кетип атканда, то есть жеткичейин. Бул бул жагында мынтип ачып койсо болот экен, чтобы неприятный запахтар чыгып кетиш үчүнчү. Таксиде иштегендерге шуну айта кетет элем. Заказ алдыңар, заказга жеткичейин. Айнектерди ачып барсаңар, машинадагы запах сиздерге билинбейт. Бирок отурган адамга сразу билинет. Ошондуктан рейтинг түшө берет. Бул Kia Optima'нын дагы бир мага жаккан жери, машина жабап турса, машинанын алдыга келип жакын келсе эле, эч кандай пульт-шүлттөрдү баспай эле, жакын келсе, өздөрү ачылат экен. Типа хозяин келди дегенсипчи. Анан магазинден чыгып калганда колдо 2 пакет сумка, пультту басыш керек, башка кылыш керек дебейт экен. Машинанын аркасына жакын келип туруп эле, жакын келсе эле өзү багаждан ачылат экен. Сумкаларды таштап туруп, смело. Ошончо болот экен. Ушул функциялары мага өтө жакты. Бисмилла. Отпечатка или не отпечатка, просто кнопка, короче. Вот, тугандар, колдон келишинче машинаны тарттым. Негизи авто обзор кылгандар өтө кыйын экен, машинаны полностью түшүнүш керек экен, мындай мындай бар экен, андай бар экен деп айтып бериш өтө кыйын экен. Негизи самом деле биринчи жолу тартып көргөнүмө айтам деп унутуп калып турмун. Объем 2.4. Расход бирок аз, чем 1.6 Solaris'e караганда. Потому что Solaris мен иштеп жүргөндө бир күндө Solaris расходу 100-үнө 10 литр жейт эле. А пробка болгон күндөрү 100-үнө почти 12 литр, 13 литр жеп койчу да. 12 литр точно жейт болчу. А бул объем 2.4, пробка жок болгон күндөрү почти 10,5-11 литр жеп атат да. Бул деген вообще экономичный бул объемго. Пробка менен болгон күндөрү 13-14 литр жеп атат. Пока 15 литр жебеди. Мен полный эсептеп көрдүм, уже почти 2 жумадан бери иштеп, 15 литр жеген жок. Максимум 14 литр жеп атат. Самый пробка болгондо да, сентерде жүргөндө.
комфорт менен плюс менен иштегенде центрде жүрүш керек экен, ошондуктан центрге барып иштеп жүрөм. Пробкада болушунча пробкада туруп эсептеп көрсөм 13-14 литр жеп атат. Бул деген билбейм, мен ойлойм бул өтө жакшы 2-4 объем менен, потому что 1.6 Hyundai Solaris 1.6 объем 10 литр 12 литр жеп аткан да. Вот туугандар, анда эмесе иншалла эртеден баштап сааттан кечке канча иштеймин, канча заказ кыламын, канча саат иштеймин полностью сиздерге айтып беремин иншалла. Анда эмесе, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.